Акыркы жолу атам сүзүлдү. Мына эчтеке кылган жок, эмне кылайын эми? Бир сиз арыз менен кайрылдыңыз. Мен бардым акимге, барып кирип сүйлөштүм. Мен ушул жерде атам каза болду. Ушул жерге лежачий полицейский бир нерселерди кылбайлыбы, бир аз жардам кылбайсызбы десем, болбойт а жерге лежачий деди. Ошол күнү рейд болот. Ушундай бир кырсык болуп, же болбосо бир нерсе сүзүшүп калса, 1-2 күн рейд болуп болду. Чындыгындачы гаилер машиналардын немелерин күйгүзөт, нары бери өтүп коет, сигналын басып өтүп коет, болду, анайын жок. Мэриянын начар иштегенинен мондай талдардын баардыгы тосуп, мына ушундай кичинекей эле кемчиликтердин айынан, мына бул болсо светофорду тосуп калган, буталбаган, начар иштеген мэриянын айынан ушундай жол кырсыктары болуп, анан аягында өлүмдөргө алып келип атат да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн Токтогул шаарынын так борбордук көчөлөрүнүн биринде турабыз, Абдусееркулов көчөсү. Дал ушул көчөлөрдө авто кырсыктар болуп, биздин бир нече жарандар тилекке каршы бул дүйнөдөн кош айтышып кетип атат. Себептердин бири бул жерде атайын чийиндер, атайын белгилер, жада калса биздин жол чырактарыбыз дагы талдарга жабылып, кыскасы коопсуздукка эч бир шарт жок. Бүгүн биздин карманыбыз, ушул жерде каза болгон биздин атабыздын жакын өзүнүн баласы. Ошо баласы арманын айтып атайын бизди чакырды. Анда сиздер менен бирге иштин чоо жайын, бул жердин көйгөйүн бардыгын чагылдыралы. Сиздин будан бир нече ай мурун атаңыз өтүп кетти, арты кайрылуу болсун. Мына атайын мага коңгуроо кагып чакырдыңыз. Иштин чоо жайын өзүңүздүн оозуңуздан уксак. Айтып берсеңиз, кандай болду, эмне себептен ушундай жагдайга кептелип калды деп ойлойсуз? Рахмат, ушинтип чакырганда келип койгонуңузга. Сиздин дагы акимчиликке бардым, мэрияга барып, мэрди кармалбай койдум чындыгында. Мэрияга барсам, башында бир жакта жүрдү, чогулуштарда жүрдү, андан кийин эле барсам отпускка кетип калыптыр. Зам мэрине барып кирейин десем, ал деле ордунда болбойт. Ордунда болгон күнү барсам, телефон менен сүйлөшөт да. Күтүп туруп кетип калат кезиң, эми аны эле күтүп отура бербейт кезиң да, иш бар экен. Анан кийин акимге киргенде бейке лежачий полицейский коюп бергиле, бир эмес, ушу менен атам каза болду, каза болгонго чейин жаш балдар сүзүлдү, иттер сүзүлүп өлдү могу жерденчи. Велосипедчен балдар сүзүлдү. Атам астында бир эже сүзүлдү о жерден. Лобойго кирип кетти, машинанын лобоюначы. Эгер менин сөзүм калп болуп, ушу аким мэрлер мени калп десе, ГАИ менен больницанын архивин ачсын. Ошолор текшерсин, эгер менин сөзүм калп десе, мен билет кай жерде турат экенимчи. Ошентип акыркы жолу атам сүзүлдү. Бул күндүн кайсыл убактысында болуп атат? Намы 1,5-2 ай мурун атам сүзүлдү. Түндө? Саат 6:30-7-лерде. Жарык эле болчу экен да. Почти жарык эле болчу. Эми бир аз караңгы шамуак болчу да. Бир аз күн кирип калган. Эми жанагы атаңызды сүзүп кеткен адамдар, алар эмне деди? Көрбөй калдык деди, же мас бекен, же кандай абалда экен? Сиз мындай эми бардык абалды ичинен көрдүңүзбү? Ал баланын сөзү боюнча мындай болуп атат да. Мигайтеде отканда бул өтүп кетем деп газды баскан да, өйдөдөнчү. Басып туруп ушул жерден 80 менен келип сүзгөн да. Мерде лежачий полицейскийлер болсо, ал антип база албайт болчу газды. Эгер эме знактар болсо, превышение скорости, определенный скорость знактар болсо, ал баспайт болчу да, антип өтө албайт болчу. Ошол үчүн лежачий жок, эч кандай эме жок. Ошол үчүн сүзүлүп атат да берденчи. Адамыбыз мейли кечирдиң, бирок алар деле ошол күнү кечирим сурап эметкенден кечиргенден кийин моюн жок, келбейт. Ошол аким же мэр же бир чоңдордун жерде бирөө сүзүлгөндөчү, эмчекте орнотулуп калмак ушул жергечи. Бүт нерсе. Же ал ошол сүзүлгөндөн кийин май кызматкерлери менен бир жана айтып атпайсызбы, 80 ылдамдык чакырым менен сүздү деп атасыз го? Экспертиза чыгып, иштин чоо жайы аныкталып, бүт аныкталды, ооба чыкты. Ал баланын ата-энеси анысында мен классташым экөөбүз экен, барды кечирим сурап, ушундай кечирип калуу кырсык экен дедик. Мейли биз деле мусулманбыз, түшүндүк кырсык экен, мейли кечирдик. Ал бүттү да, ал ишчи, ал кечирилди, макул.
А бирок ошол убакыттын аралыгында 2 ай болду. Мэр эмес, же аким эмес, же гайын чоң эмес ушул жерге бир дагы эме көрбөй атпайбы? Ошол күнү рейд болот. Ушундай бир кырсык болуп, жолбозо бир нерсе сүзүшүп калса, 1-2 күн рейд болуп болду. Чындыгындачы. Гаилер машиналардын немелерин күйгүзүп, нары бери өтүп коет, сигналын басып өтүп коет болду, анайын жок. Мына могу кандай чындыгында атат, жок. Коркунуч, аябай коркунучтуу экен. Сиз ошону азыр жеринде көргөзүп берсеңиз, кайсыл жерден эмне болуп сүзүлүп калды? Мен өзүм кандай үлгүдө автомашина, мүмкүн жайдан келди, мүмкүн катуу келди. Мен ал маалда Россияда болчумун. Менчи ошол күнү сүзүлгөндөн эртеси күнү келдим да мен. Учуп келдиңиз. Ооба, бүт эметке. Үйдөгүлөр көргөндөр ошол учурда кандай деди? Көргөндөр бар болчу. Мына могу жерден ал бала оногу светофорду карагандагы марга ал кайсыл жактан келип аткан ошондо? Бияктан келип аткан да. Бияктан келип аткан. Могу жерден мына светофор көрүнбөйт. Мына карагылачы, светофор көрүп атасыңарбы? Тал жаап калыптыр эми. Көрүнбөйт. 2 ай болду атам сүзүлүп өлгөнүнөчү. Ушул убакытка чейин чара көрүп, кача бир светофорду ачып койсо болмок да биздин өкмөтүбүзчү. Чынбы? Мына эчтеке кылган жок, эмне кылайын эми? Бир сиз арыз менен кайрылдыңыз. Мен бардым акимге, барып, кирип сүйлөштүм. Мен ушул жерде атам каза болду. Ушул жерге лежачий полицейский бир нерселерди кылбайлыбы, бир аз жардам кылбайсызбы десем, болбойт а жерге лежачий деди. А базардын жанында турат го лежачий. Бейке болбойт экен, койгон болбойт экен. Себеби? Билбейм да себебин. Көбүрөөк адам өлүш керек экенби? Ошону биздин транспорттун могу чоңуна дагы суроо берейин дедим эле да. Биздин могу жолдо Кыргызстанда лежачий полицейский коюлуш үчүн канча адам өлүш керек? Мондай кооптуу жерде, бул жерде, он жерде детский площадка бар. Ошо эке биздин балдар өтөт. Ушул жерден өтөт. Бу жерде зебра жок, эчтеке жок да. Же бир пешеходный, переходный, хотя бы светофор жок, өзүн мигайт этип, мындай звук берип турганчы. Мерден биздин балдар өтөт. Тоже сүзүлүп калайын дейт. Эми водительдер деле күнөөлө берген тура эмес да. Булар деле бир нерсе болсо ошого карата иш кылышат да. Анан бияк садик. Достук садик бияк. Тиякта садик. Ушул жерден жаш балдарын алып Агымы көп. Агым көп. Адам көп өтөт бу жерден. Эми бу жерден мен өзүм баламы, өзүм эле жанымы, же өзүм үй бүлөм жанын ойлогон жокмун. Бу жерде мен атамдай бирөө каза болуп, мендей болуп сыздап отурбасын деп атам могу жердечи. Раз биздин өкмөтүбүз өзү билип чара көрбөсө, ушундай эме сыймайт эт экенбиз да. Аны эмне кылабыз? Айла жок, кайрылуу кылып атат. Айла жок, коомчулук айтып мына атат. өздөрүнө баары бир болгон үчүн 2 айдан бери тал кыйылбайт. Мына знак көрүнбөйт, главный дорога деген знак турат он жерде. Көрүнбөйт. Элим бар, Чийин жок. Светофордо. Чийин жок, эчтеке жок. А жарыктандыруу кандай түнкүсүн бул жерде? Эчтеке жок бу жерде. Капкараңгы светофор эле көрүнөт болду. Жолдор дем ал отдельный тема, эчтеке деле күйбөйт. Ладно, өздөрү өчүрүп турабы. Бу жерде менин көйгөй маселем бир могу жерге лежачий полицейский светофорду ортого чыгарсын. Звуковой жанагы светофор турсун пешеходко. Ошентип кичине элди ойлоп койсун да, обязательно биз президенттин аппаратурасын чакырып, же ушинтип видео тартыш кереги жок да. Эл үчүн иштейм деп келдиби өкмөттөрүбүз? Иштесин да, Садыр Нуркожоевич деле айткан, Камчыбек Ташиев деле айткан. Башында о площадьта 2 айдан кийин Камчыбек Ташиев айткан. 2 айдан кийин Садыр Жапаров президент болот депчи. Ошондо айткан. Ошондо айтканда Садыр Жапаров өз оозу менен айткан. Биз кыргыз элине деген, эл үчүн иштей турган кадрларды алып келебиз деген. Эл үчүн иштей турган кадрларды коюп атса, эмне элди ойлобойт. 2 ай болду, кичине ойлоп койсо болмок да. Эми тура эмес да могу нерсечи. Мен мейли сыздап бүттүм, мейли. Азыр Курандан башка, дуадан башка эчтеке нерсе кыла албайм да. Башка бирөө мендей болуп сыздап калбасын да ушул жерде. Атаңыздын жашы канча деле? 70 болчу. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, атайын мындай жол белгилери бар да, бирок булар тилекке каршы мына мэриянын начар иштегенинен мондай талдарын бардыгы тосуп, мына ушундай кичинекей эле кемчиликтердин айынан мына бул болсо светофорду тосуп калган, буталбаган, начар иштеген мэриянын айынан ушундай жол кырсыктары болуп, анан аягында
өлүмдөргө алып келип атат да. Ошондой эле мынакей бир нече жолу кайрылыптыр бул жерде биздин каарманыбыз, бүгүнкү ошо атайын бизди чакырган Токтогул шаарынын жашоочусу мына бул жерде жашайт экен. Мунун атасы ушундай бир болбогон нерсенин айынан эле өтүп кетти. Эми бул дүйнөдөн ушинтип өтүп кетти. Эми азыр биздин максат мына могул жерде атайын пешеходный полоса деп коет го. Жол сызыктарын, могул көрүнө турган белгилердин баарын көрсөтүп, анан атайын азыр ылдамдыкта каттап атат. Бул жерди биз атайын чагылдырып атабыз. Кыска эле аралыктын ичинде, бир айдын ичинде мына 2 жаш бала быйыл менен сүзүшүп өлдү бул жерденчи. Жакшы, жакшы. İnternetten geçke görüp alabilir. Рахмат. Андан сырткары бул жерде мына жакында эле айтып атат азыр. Бир эжени да сүзүп кетиптир эми, лабойдон киргизе сүздү дейт. Эми бу кандай кырсык катталды билбейбиз. Мына көрдүңүздөрбү? Майы кызматкерлери дагы өз учурунда мэрияга арыз жазып ташташ керек эле, мындай баланча бул жерден баланча жолу мондай жол кырсыгы катталды. Мындай белгилерди кылгыла, же биз кылайлы дегендейчи. Кыскасы бардыгы айдыгер, бардыгы же жөндөмсүз. Мына ушунун айынан ушундай биздин өрөөн өнүкпөйт. Мына ошону азыр биз издейбиз, маселени коебуз, күрөшөбүз. Эме да, Болот мырза, мен жана айткандай элечи, бул маселе, бул чындыгында жүрөктү ойкөгөн маселе да. Чындыгында ушинтип үнүм жетпей койду, мейли экөөбүз мындай связьда экенбиз, чакырдым, келдиңиз, рахмат да. Башка депутаттарга да кайрылам да, Токтогулдачы жаңа депутат болдум, минтпейм депчи, жөн эле бир базарда отургандар деле депутат болуп, ошолор деле мындай караз болмок да, эл үчүн шайланабы өзү депутат, элдик депутат. Сөзсүз. Силер эл үчүн да, чынбы? Сөзсүз элдин маселесин көтөргөнгө келет да депутат. Именно. Ушуну өздөрү деле байказ болмок да. Токтогулда канча депутат бар азыр? 31. 31-ин бирөөзү эле келип, ушинтип сизге окшоп ушундай маселелерди көтөрүп, ушинтип чыккандачы Токтогул өнүгүп өсүп кетмек. Ар ким өзүнүн шкурасын ойлоп, чындыгында өзүнүн ишин ойлоп, же өзүнүн ала турган отпускун оюн 150-200 миңдиктерди ойлоп көбү чыкпайт да, чындыгындачы. Кеп бу жерде иштейт, иштебейт эмес. Просто ушундай эл үчүн шайланып, эл үчүн кызмат кылам деп депутатчылыкка барып атабы, анда кылсын да, эми алар делечи чындыгындачы. Анан бу жерден бир маселе бар да. Аракет кылып атышат окшойт, алар деле бөлөк көйгөйлөрдү көтөргөнгөчү, анан жо мейли аракет кылып атыптыр, 2 айдан бери бирөөзү ушул жерге келип, ушул жер ушинтип атат, ушундай койдурбайлыбы десе болмок да. Акими деле, мэри деле, жардамчылар деле, ошо депутаттар деле эч ким эметкен жок. Сизге мында кагаз түрүндө да жооп берген жок. Жок эле кете бер деп койдубу? Жок, андай болбойт өзү. Анда айке коюлбайт, айке койгон болбойт. Төлө кетип калды. Биздин ой мындай болуп атат да. Бу Токтогулга ортодобуз бизчи проверкалар келет, чындыгында. Жакшы проверкалар келет. Ошолор кайрылып проверкага кирбей эле булар жолдон эле балык салдырып, чайпайларын ичип алып кетип калып атпайбы түз элечи. Туура? Эми система ошондой экен да, эмне кыл дейбиз. Мейли ошон проверканы өткөзүшөт экен. Ошого бир эле адам жетишпейт да. Садыр Жапаров деле, Камчык Ташиев өкөл болуп атпайбы азыр чындыгында бүгүнчү. Анан жетишпейт да алар делечи. Ушинтип өтүп кетип атышат. Анын үстүнөн могу жерге ошолорду эгер жанагындай пешеходду кое албаса, андан отземный койсун. Үстүнөн. Үстүнөн астынан, жердин астынан койсун. Биздин азыр ушу обращенияларыбызчы буларга түшкөндөн кийин тияктан кат келет да, оңдогула минт келеди, президентский аппарат жөнөтөт. Булар биягын келтирет дагы, проект бар болчу, мындай кыла деп атканбыз деп тияка жөнөтөт. Бүтүрөлү деп атканбыз. Тияка жөнөтөт, бүттү ошо менен чындыгындачы. Экөөбүздүн, сиздин дагы, менин дагы эмелерибиз жөн эле болот да. Эл дагы айтат, баягыда онолор тартып атпады эле, сүйлөп атпады эле, жок деп. Ушинтип эле бүтүп кала тургандай эле болуп атат да мага. Жок, андай эмес. Аягына чейин чыгып күрөшөбүз да. Эгерде иштей албай турган болсо, кыла албай турган болсо, могу майда барат маселе булчу. Мен бюджеттү толтур деген жокмун. Мен тимеле тиги автобекетти артка кайрып бер же, сен тиги камхозду артка кайрып бер деген жокмун мен. Мен тиги канализацияны куруп бер, жол болсо мынча километр жол кылып бер деген жокмун. Бул болбогон эле майда маселелер. Мына ушуну чече албаса, кетиш керек. Ушундай майда маселеден адам өлүп атпайбы?
ошону далын эле кылып койсо болот эле да. Ушул Чечиш жердин керек. коопсуздугун көрүп атат да. Чечиш керек. Өздөрү эмне жөө жүрбөйбү, мейли эртеңки күн бирөөбүз каза болсо көрөт анан. Бул жерде жөө жүрбөйт алар чындыгында. Ар биринин машинасы бар да. Машина менен кетет чындыгында. Мээрден келет да, сотко келет, кайра кетет. Болду. А биздин бала чака ушул жерде. Мына сизге бир суроо берейин да. Бул бетте жашап калсаңыз, эми сиз бул бетте жашайт экенсиз. Кантип өтөсүздөр могул жерден? Балдар жанатан бери эле жүгүрүп өтүп атат. Мындай өзүңүз да көргөзүп бериңизчи жүрүп. Кантип өтөсүздөр могул жерден? Эми базарга же болбосо мындай тиги Ондай мейманкана жакка өткөндө. зеленыйды өтөбүз. Чындыгында кээ бирлер байкабай калат. Ушул жерден келип сигнал басып жүрөт. Сигналга жаман өчпүз да, жатып алабыз сигналгачы. Өз населенный пунктта баскан болбойт сигналды. Крайний случай ДТПнын астында эле базылат сигналчы. Сигнал базат, ошондо да пешеход менен урушуп анан ошо машиналар менен урушуп кетесиң кедечи. Күйүп турбайбы зеленый өтүп кетейин деп ошентип өтөбүз, мына. Айла жок башка. А эгер светофор турса, күйүп жанып турса, үнү менен чыгып турса, алар деле угат да. Көрөт, биз да көрөбүз, өтөбүз. Пешеход коюш керек мээрге. Зебра эмен лежачий полицейскийди коюш керек. Айдоочуларга шарт түзүш керек. Алар дагы алдын ала токтоп, бардыгын ошол жерге күүлөнүп келбей, мындай даярданып, жайлап токтой турган. Правила боюнча лежачий полицейский коюлганда могу жерге нарактарга знактар коюлат. Аларды өздөрү билип коюптур, эми аларга чейин айтып үйрөтпөй эле коебу. Могул жерден келип мына жок болуп атпайбы? Жок Баса турган пешеход жок болуп атат да, мындайча айтканда. Мына аңдөө. Чындыгында моголар көрүп деле туристтерди алып келип алышат моголарчы. Башкалар уяласың чындыгындачы. Туристтер жүрөт, мыякта англичандар жүрөт, америкалыктар келет. Билен жамгыр жаап эметкенде бүтүн учу менен барышат да, ха-ха деп шылдыңда уяласың да чындыгындачы. Жо сиз мына ушул жерде чоңойтуп турсуз. Сиз айтып бериңизчи, могул жерде жүргүнчүлөр жүрө турган тилке бар беле, пешеход? Жок. Мен ушул жерден төрөлүп өстүм. Ушул жер кандай болсо, мен канчага чыктым азыр, ошончодон бери турат. Ушул боюнча. Башынан аягына чейин. Мына моголар жок болчу. Могу жок болчу. Коюлду, болду. Жок, ген планда болуш керек эле да. Болушу мүмкүн эми, аны билимдүүлөр билет да, тигилер. Ошону кылбай аткандыр да, может. Кичине иште эл үчүн күйүп коюш керек да, банялап эле, кайфовать этип эле жүргөндө эле болбойт да. Эл үчүн келип аткандайын, эл үчүн иштеш керек да, чындыгындачы. Урматтуу Токтогул шаарынын тургундары, урматтуу Токтогул шаарынын, райондун башчылары, маселе бар. Адамдар көрүп атасыздар, бул дүйнөдөн өтүп кетип атат жада калса. Эл журт бул көйгөйдү чагылдырдык. Эми жыйынтыгын күтөбүз. Мына Мээринбек мырза дагы шектенип атат. Маселе чечилбейт го деп. Ушунун баары биригип келип, жогорку бийликке ишенимди жоготуп атат. Мындайча айтканда, алардын кылган ишинин баарына көз сүйкөп атат. Биз аракет кылабыз. Маселени кабыргасынан коебуз, айтабыз. Бүгүнкү ыйлаганыңыз бул да арыз болуп эсептелинет. Биз күтөлү. Кандай чара кылат экен, дагы бир убакыт чыдап күтүп туралы. Андан кийин анан чагылдыралы. Кандай дейсиз? Туура. Мына 2025-жылга бюджет деле бекилет. Мына ага деле аз калды. Мына ошого киргизеби маселени? Ушул жердин бардыгына бир чара көрөбү? Мэрдин аракети кандай болот? Мүмкүн өздүк каражат менен, башка арткан каражаттар менен жакын арада буну ишке ашырат. Чийиндерди чиет, ага көп деле акча кетпейт. Жада калса өзүм деле жардам берип коем ушу эл үчүн деп бир нече маселелерди айтып өттүңүз. Сиз делечи эми көп деле каражат кетпейт депчи. Ошондуктан сиз арыздарды жазыптырсыз, мындайда барыптырсыз, жадаптырсыз. Анда күтөйлү. Аягына чыгабыз Кудай буйруса. Акимге барып, мына балдар ойноп атат азыр. Мына жолдо ойноп атышат мына. Ушинтип ойношот балдарчы. Мейктен 20 үй бүлөнүн баласы ойнойт башты. Айттым акимге, өйдөрөгүмө эме коюп берип коюңуз, лежачий балдар ойнойт эле ушул жерде. Артта детский площадкага 4 жыл мурун арыз жазганбыз. 10 жыл мурун даже жазылган арыз кылынбай атат. Ушеке лежачий коюп берип кой десек болбойт, садик жакка коюлду деп жооп берди.
Анда өзүбүз кое алалы, биртикеле акча экен, Кудайга шүгүр, акча бар, кылып койсо болот. Кылып коелу десем, аяка руксат керек, болбойт, кылбайсың деп койду, болду. Урматтуу Токтогул шаарынын тургундары, кимде ким каналга каттала элек болсо, катталып коюңуздар. Лайктан басыңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Бүгүн биз Токтогул шаарынын эң башкы жолдорунун бири Абдисүйөркулов көчөсү менен мына Сүйүналиев көчөсүнүн кесилишине келдик. Мындай маселелер көп, бул маселелердин бири. Ошондуктан бирге бололу, каналга катталганды унутпаңыздар.